5600 bölü 8. Бул амалды аткаруу үчүн биз мамыча түрүндө бөлүү ыкмасын колдонсок болот. Бөлүү 8 деп жазып алып, мамыча түрүндө бөлүп аткарсак болот. Бирок мамыча түрүндө аткарганда бизге кагаз ручка керек болот жана ар бир разрядты бөлүп аткаруубуз керек. А бирок бул жерде берилген бул бөлүү амалын биз ооз 2 түрүндө дагы аткарсак болот. Бул жерде бөлүүнүчү 5600 жана бөлүүчү 8. 5600 саны негизинен 56 көбөйтүү 100 амалына дагы барабар. Себеби 56 көбөйтүү 100дүн мааниси бизге кайра эле 5600 санын берет. Анда бул сандардын көбөйтүндүсүн бөлүүбүз керек 8ге. Анда бул амалды биз бул түрдө дагы жазып алсак болот. Себеби бул жердеги амалдын мааниси өзгөрбөйт. 56 санын 56 бөлүү 8 деп жазып алсак болот. 56 бөлүү 8. Жана бизде калды көбөйтүү 100. Бул сандарды тийиндисин көбөйтүү керек кайра 100гө. 100. Анда бул жерде алгач бөлүү амалын аткарып, андан кийин көбөйтүү амалын аткарсак болот. 56 санын 8ге бөлөбүз. 8ди кайсы санга көбөйтсө 56га барабар. Бул жерде 7-ни 8ге көбөйтсө 56га барабар. Демек 56 бөлүү 8 ал 7ге барабар. Жана бул санды көбөйтүү керек 100гө. Көбөйтөбүз 100гө. 7-ни 100гө көбөйтсө ал 7 100гө барабар. 7 100гө барабар. Биз тийиндини таап алдык. Кийинки амалды аткаралы. 846 46 бөлүү 2 бөлүү 2. Бул амалды дагы ооз 2 аткарсак болот. Ал үчүн бул сандарды биздеги берилген бөлүүнүчүнү 846 санын разрядты кошулуучулар түрүндө жазып алсак болот. Разрядты кошулуучулар түрүндө жазып алабыз. Анда 846 санында 8 жүздүк бар. Ал 8 100гө барабар. 4 ондук бар. Ал 40 жана 6 бирдик бар. Кошу 6 деп жазып алабыз. Жана бул сандардын суммасын бөлүү керек 2ге. Биз бул жерде бөлүүнүчүнү разрядты кошулуучулар түрүндө жазып алдык. А бирок эми биз бул жердеги ар бир разрядты өз алдынча 2ге бөлүп, алардын суммасын дагы эсептесек болот. Анда бул амалды бул түрдө жазып алалы. 800 бөлүү 2 бөлүү 2. Ага кошобуз ондукту бөлөбүз 2ге 40 бөлүү 2 2 жана бөлөбүз бирдикти 6-ны бөлөбүз 2ге. Бул жерде алгач биз бөлүү амалын аткарабыз. 800 бөлүү 2 40 бөлүү 2 жана 6 бөлүү 2 амалын аткарып, бул сандардын тийиндилеринин суммасын эсептесек бизге негизинен берилген амалдын маанисин берет. Анда 800дү бөлөбүз 2ге. 800дү 2ге бөлсө 400. 40-ты 2ге бөлсө 20. 6-ны 2ге бөлсө 3. Жана эми биз бул сандардын суммасын эсептейбиз. 400гө 20-ны кошсо 420. 420га 3-тү кошсо 423. Тийинди 423гө барабар болду. Биз бул жерден деле берилген амалды бул жактан деле карап аткарсак дагы болот. Анда биз ар бир разрядты 2ге өз алдынча бөлүп алабыз. 8 жүздүктү 2ге бөлсөң 4 жүздүк. 4 ондукту 2ге бөлсө 2 ондук. 6 бирдикти 2ге бөлсө 3 бирдик калат. Жана тийинди 423гө барабар болду. Дагы бир мисал аткарып көрөлү. 963 санын болсун. 963 саны. Бул санды бөлөбүз мисалга 9га бөлөбүз. Анда бул жердеги берилген санды дагы
900 бөлүнүүчүнү 9га бөлүүдө ыңгайлуу боло тургандай кылып сандарга бөлүп алсак болот. Анда бул жердеги санды жазып алабыз. Бөлүнүүчүнү жазып алсак болот. 900 900дүк бар. Анда 900 кошу 63 деп жазып алсак болот. 63. Себеби бул жерде 3 бирдик 9га бөлүнбөйт дагы. Аны биз ондук менен биргеликте жазып алдык. 63 бирдик деп дагы түшүнсөк болот. Бул сандардын суммасын бөлүү керек 9га. Анда бул жерде дагы биз алгач 900'дү бөлүп алабыз 9га жана бул сандан чыккан тигиндини кошобуз 63 бөлү 9га. Демек, бул жерде алгач 900'дүктү бөлүп алдык, андан кийин 63 санын бөлүп алабыз. 900'дү 9га бөлсө 100гө барабар, 63'тү 9га бөлсө же болбосо 9'ду кайсы санга көбөйтсө 63гө барабар болот? 7ге. Демек, 63'тү 9га бөлгөндө ал 7ге барабар. Бул сандардын суммасын эсептейбиз. Суммасы 107ге барабар. Демек, 963 бөлү 9 107ге барабар. Берилген бөлүү амалын ар дайым кагаз ручка колдонуп, ар бир амалды мамыча түрүндө бөлүү ыкмасын колдонуп бөлбөстөн, биз берилген амалды ооз эки түрүндө дагы бөлүп койсок болот. Бул бизге тигиндини жоопту бат табууга үйрөтөт.